Амансызбы көрөрман, бүгүн 20 февраль, мен Бишкек шаардык сотунун алдында турам. Бүгүн дагы бир жолу Алия Кубанычбекованын жакындары соттун алдында чогулушту. Анткени Алиянын тишине операция жасаган врач-стоматолог Айганыш Кадыркулованын башкаруу чарасы каралмак. Булар эми бизди кайра футбол тетип баштады да, азыр МВДга барабыз. Эмнеге кечээ предупреждать эткен жок бизди. Булар кайра футбол тетип, тияка, бияка деп эч кандай ответственность алган жок да. Тултуюп турушат. Булар продление кылганын да билген эмеспиз. Ошону айтыш керек болчу да МВД. Азыр элдердин баары чогулалы МВДга барабыз. Просто 3 ай болду, 3 айга чейин кабар бербеген үчүн МВДга кетип баратабыз мына. Жумушка барбай эле үй жайыбыз жок эле көчөдө калабыз. Прокурор болбосо эмеге Баары бул боюнда калбайт, до конца чыгабыз, до конца. Тергөөчү өтүнүш киргизди, ошол үй камагындагы бөгөт кое чарасы боюнча дагы 2 айга узартып беребиз. Ал камакка алуу деп суранган эмес да тергөөчү? Биринчи жолу камакка деп сураган, экинчи жолу тергөөчү камакка деп сурала албайт. Себеби бөгөт кое чарасы сот менен чечилген. Ошол себептен бүгүнкү биздин апелляциялык даттануубуз каралбай калды. 19 февраль 2024 чыккан күнү токтомду биз укугубуз бар. Апелляциялык даттануу менен кайрылууну. Ошол себептен биз бүгүн түштөн кийин апелляциялык даттануубузду киргизебиз. Сука коюп коесуңарбы? Келиңиз, келип мына жерге отуруп туруңуздар, Монча киши атышат. Ушундай тура алсачы. время лечит кылып атат булардын баары. Сени алдап атышат. Айганыш өзү жана сотто бир нерсе дедиби сиздер? Эчтеке деген жок, жөн эле сот сурады, жылын, туу эмесин, жашаган жерин, ошолор эле жооп берди, калган ишти. Ички иштер министрлигинин алдында Алия Кубанычбекованын жакындары чогулушту. Алиянын чоң энеси менен атасы тергөөчү менен жолукканы министрликке киришти. Алар эмне үчүн стоматологдун башкаруу чарасы 19 февралда каралса дагы аларга тергөөчү кабар бербегенин сурап, жана дагы тергөө иштери кандай жүрүп жатканы боюнча бир топ суроолорду бериш үчүн кирип кетишти. Бул жакта азыр күндүн суугуна карабастан, кар жааганына карабастан акыйкатты издеп, өзүңүздөр көргөндөй ондогон Алиянын жакындары турушат. Үч жашар Алия Кубанычбекова өткөн жылдын 18 декабрында тишин дарылатуу операциясы маалында каза болгон. Анын өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары операция жасаган врач-стоматолог Айганыш Кадыркулова жана операцияга катышкан анестезиолог Айнура Туратбекова өтүп жатат. Экөө тең учурда үй камагында. Биздин тире эмегенибиз эле акыйкаттык. Мына экөөнү жоопко тартсын. Жана кылгандардын баары мойну менен тартсын. Анан биз успокоить этебиз. Үч врач тең мойнуна тартсын. Мына сакалдуулар келип отурат, мына кочкордо келип отурат, машинада турушат баары. Ушундай күндүн суугунда кимге эме? Күндүн суугунда адамдын убалынан коркобу я булар? Монча киши ушунча 3 айдан бери темселеп жүрөт. Биз эгерде бул акыйкатка жоопко тартпаса, чыкканыбыз чыккан, мындан да көбөйүп, мындан дагы эме болуп, бүт анда элдердин баарын агрессияга чакырып аткандары булар. До конца чыгабыз. Башын баштадыкпы, аягына чыгабыз. Билбейм, биз соттун карашсын. Эне менен баланы коргогула деп атат биздечи. Каякта коргогон, балам монтип буту менен басып келген балам монтип жок болуп отурат. Ал болсо челкейип ичин реклама кылып отурат. Анын баласы бала дагы
биздин балабыз бала эмеспи? 30 жашка жаштагы баласын кол тойгон балдан Коргоп кайрыле жүрсө защищать сен этти. атасычы. Атасы А айтат. биз 3 жаштагы баланы коргой албай башын жүрөбүз. айтып ал, 3 эмне жаштагы кылалы? баланы коргой албай Эмне жүрөбүз. кылмак эле? Кызыңар колу менен жасаганы мойну менен тартсын, жазасын дедик. Жазасын алсын. Мойнуна алсын. Мойнуна алсын. Биз бул алмайынча, деген- алдырмайынча жаныбыз калбайт, Койбойбуз. кылмайт. Жан Бул деген 3 ай убакыт Түрмөдөн деген. көрөт. Ошо түрмөгө камалып ошоктон көрөсүн мына. Монча элдин баары Ай көрөт. 3 ай деген аябай большой срокта 3 ай 3 айдан бери ушинтип темселеп жүрөбүз. Айланайын Кудайды бир карасаңар боло я. элдин баарын тармына биз эмне жыргаганыбыздан ушакта жүрүптүрбүзбү? 3 айдан бери. Кыштын күнү болсо суук болбогон эмелерчи мисалычы, болбогон бир эмелерди мисалы акча бирөөдөн карыз алса, аны көрдүңбү? Ошол жака алып барып төрөтүп ушинтип атат. Ал эми түрүү да туурабы? Андан өндүрсө болот эле буту кол болгону. Биз кызыбыз өлүп, то биз акыйкаттыкка чыга албай отурабыз, монтип. жана эки башка экспертиза чыкты го. Азыр экспертиза эмне болуп атат? Экспертиза кайра деген эме комиссия эме кылган, ушул жуманын аягында чыгат деп атат. Эми эксперттери дагы бүт эле сатылган карганын көзү чукпайт экен да. Мына до сих пор эле бир экспертизасы, бир эмнени берген, анестезиолог берген, алда жетишпей атам дептир, дагы бир анестезиолог сураптыр эми. Педиатр анестезиолог экен, эми карап турабыз да мына. Элдин көзү көрөгөч дейт го. Бул экспертиза кандай чыгарар экен? Болбой турган болсо биз кастырабыз. Кастырып Европага жиберебиз. Үстүртөдөн эле үйрөнүп алып эле анан ошо жасап, акча жасап түшкөн экен да, калпайтып калып эле элдин баарын эле ошентип ачыкка алып келгиле северан чачыратып жасайбыз деп коюп, көрсө северанга ачкалынын деле кереги жок экен да. Көрсө ушинтип алып эле чоң кишинин наркозун берип сайып, анан ушинтип эле өлтүрүп, өлгөнү өлүп, Бала көтөрө албай калган наркоз. өлгөнү өлүп, өлбөгөнү ушинтип жүрө берчү экен да. Канчалаган адамдар мына угуп алгыла, кагылайын кыргыз калкым. Өзү ачка болсо, 3 жашар болсо, 6 саат операцияда 10 препарат саят деген бул эмне деген шумдугай? Чоң кишиге да сайбайт да муну. Булар умышленно эле кылган болуп атат да, мындай айтса, бул өлбөйт. Ушундай кылып көздөрүн жум кылып жүргөн, анан акыры кармалып калды. Эми мойнуна алгысы келбей, тиги бүт кылган бул стоматолог. Şu стоматологко көңүл бөлүп, жазасын алсын. Сурайбызбы, жазасын алсын. Стоматолог жазасын Боюнда алсын. болмоктон андан ары болсун. Эчтекесине карабай, ошонуку акыйкаттык менен чындык чечип берсин. Ошол күнөөнүн бар ушу стоматологдо.